Insandын тагдыры төрөлөргө чейин жазылабы? Же адам атага чейин өткөн бардык инсандардын тагдыры менен кошо жазылганбы? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Же адам атага чейин өткөн бардык инсандардын тагдыры менен кошо жазылганбы? Экөө биринчи менен экинчиге окшош эле. Адамдын тагдыры ал-мисак, адам жарар электе эле алдын жазылган. Анда тагдыр жазылса биз эмне минтип отурабыз? Тагдырга ишенип отура бербейбизби? Тагдыр бейиштик десе бейиштик болобуз, тозоктук десе сабакка келип, балдарды таштап күйөөдөн урушуп келип эмне кыйналабыз анда? Жок, андай эмес. Кудай Таалам тагдырды жазып койду дегени аннаху алима кулла шейин qabla al-kawn wal-wujud. Аллах ар бир нерсени ал жарар электин алдын билет. Кудай кудуреттүү, Кудайдын илими чексиз деген гана маселе. Ошон үчүн акыйда илиминде тааллук деп коет. Кудайдын ар бир сыфаты, пенде менен Кудайдын сыфаты ортосунда байланыш бар да, Аллахтын илим сыфаты бардык нерсени камтып алат. Аллах өзүнүн бар экендигин билет, жалгыз экендигин, кудурет чексиз экендигин билет. Сиз менен биз мумкинат деп коет, макулуктарды билет, Аллахнын шериги жок экендигин билет. Сыфатул илм бул сыфатул ихатада бардык нерсени камтып алат. Алдын ала тагдырды жазып койгондо кыяматка чейин бардык мүмкүн нерселердин тагдырын жазган. Мүмкүн деген масивалло минал маужудат. Аллах Тааладан бөлөк бардык жандууларды аалам деп коебуз. Ошол ааламды Аллах Таала бардыгын жазып койгон, кыяматка чейин инсанды, жаныбарды бардыгынын тагдырын. Бул дегени Аллах Таала илими чексиз деген сөз. Эреже бар акыйдада. Илмуллахи сабиқун ва лейса бисаиқин. Аллахнын илими бизди мажбурлабайт. Саиқ мажбурлап, мындай кыл, дегендей кыл деп. Анда шарият эмнеге керектелет? Неге пайгамбарларды жөнөттү? Неге китептерди түшүрдү? Аллах Таала тагдырды жазганда имам Абу Ханифа биздин маштаб башчыбыз Фикхул Акбарда айткандай, жөн мажбурлап ушундай бол деп бекитип өкүм менен жазган эмес. Пендени жаратабыз, ага ыктыяр тандоо укугун беребиз. Анан тандоо укугун бергенде пенде ошол тандоо укугуну бияка колдонот деп алдын ала билип туруп жазуусу, сыпаттап жазуусу. Бул мугалимдин кербесиндей да. Аллах Таала эч нерсе окшотулбайт, түшүндүрүү үчүн гана. Мугалим канча жыл балдарга сабак берип келип билет, ушул бала 11-класс бүткөндө жанагындай оорду деп атпайбы? Бул мынча бала алат, болжолмо бул мынча алат билет. Ошончо туура эле чыгат, анткени ошонто тажрыйбасынан, балдардын жүрүм турумунан билет ал. Кудай Таала билбейби? Бардык нерсени билип турган. Кудайдын тагдыры адамды мажбурлабайт, Кудайдын тагдыры билип турат деген сөз. Пенденин кылган ар бир нерсесин Кудай билбей калбайт деген сөз. Анан өткөн ишке тагдыр дейбиз, азыркы учурда ал Кудайга маалым.